сиздин ушул жашооңуздан үйрөнсө болот көп нерсени. Стремление деп коет го жашоону. Сен эмнең болбосун, эмнең жок болбосун, бирок сен аракет кылсаң жетиш мүмкүнсүң дегенчи. Ушунун баарын тажрыйба катары каяктан топтосо болот? Эми биринчиден бардык нерсе Алладан болот да. Алланын каалоосу менен мисалы сен 99% аракет кыласың, 1% акыркы Аллага тапшырасың да. Неге 99%? Мисалы биз күрөшүп калчык дебедикпи? Мисалы билесиң, соревнования чыгып көргөнсүңбү? Соревнования мисалы күрөшкөндөн кийин мисалы мельница кылыш керек болчу, тигиндей сен утулгандан кийин өзүңдү жеп баштайсың да. Мына можно было вот так, мындай кылыш керек болчу, мельница кылыш керек болчу, нурук кылыш керек болчу, артка чыгыш керек болчу депчи. Анан кийин до конца иштеп коюш керек болчу, последний минутада заковер түрчүш керек болчу деп өзүңдү жейсиң да. Потому что эмне сен өзүңдү 100% берген жоксуң да. Бул жерде эмнеге 99% деп айтып атабыз? Сен максимально колуңдан келгенин мындай аракет кыласың да, себептерин кыласың, колуңдан келген что сен кийин өзүңдү күнөөлөбөй турганда. Все, что от тебя зависит, максимально согуңду выжимать этип чыгарып туруп 99% кылдың, эми Аллага тапшырасың да бияга. Эми биякта насип болсо, Аллах Таала кааласа, болуп кетет. Болбосо сен ошол койгон максатты уже алмаштырбай, планды алмаштырып туруп, кайда башка жолдорун издеп баштайсың да. Бүгүнкү күндө адамдар не кичине аракет кылат, болду максатта ишке ашпай калса эле, болду меники болбойт экен деп таштап коет да. Мен жолум эмес экен. Бул менин жолум эмес экен депчи. Кече бир китепте окуп бүттүм, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү деген. Ошол жерде деле любой иштин до конца майын чыгарып кылыш керек деп атат да. Ар кайсы жака секирип жүрөт. Бүгүнкү күндө бизде эмне проблема? Проблема азыр пакистанецтер боюнча айтып чыкканбыз да. Албетте ар биринин өзүнүн рызкысы бар, туура түшүнгөндөр бар, туура эмес түшүнгөндөр бар. Канча, по-моему, 600 миң, 700 миң бир каналдан көрүп калдым, ошо пакистандар айткан боюнча видео чыгып аябай неме болуп тур да. Мен пакистандар булардын жөнүндө айткан боюнча биздин инсандар деле мигрант, бул жактан маселе жок. Просто менин айтканым жашоо күндөн күнгө өзгөрүп барат да. Жашоо күндөн күнгө талап кылып барат, өзгөрүп барат. Мурунку мисалы Союз убагында башка болсо, азыркы күнү башка да. Замандын талабы азыр мисалы президент эле айтып атпайбы, барактардын баарын таштап, эмеге өтөйүк, компьютерлерге өтөйүк. То есть азыр ар бир адам компьютердин грамотностьти үйрөнүш керек да. Мисалы азыр кара, бизде жумушта азыр пакистанецтер келип аткандардын бардыгы, кара жумуштардын бардыгын ушулар басты. Мен буну кызганып айтып аткан жокмун, өзүбүздүн кыргыздар иштесин деп атам. Теманын аты мисалы мындай болчу да, бир кесиптин ээси бол. Кандай болсоң да, бүгүнкү күндө эмне проблема? Кыргызстанда проблема жумуш жок дейт. Бирок сен Ош базарга барып азыр радиоузулдан сурасаң, жумуш бергендер толтура. Бул жактан жумуш издегендер толтура. Ошондо логика кандай болуп калды? Туура келбей калбадыбы? Карасаң бул жакта жумуш иштегендер бизде айтат, мисалы кээ бирлер бар, билесиңер, грузчиктен көтөрүлүп барып туруп, аягы генеральный директор, мисалы чоң менеджер, по продажам ушундай бир чоң неме отурган неме бар да. Акырындык менен дарак бир жерден көгөрөт деп коет го. Биздикилер кандай? 20 күн мойкага иштейт. 20 күндөн кийин болду, туулган күн болот. Тияка кетет, той болот, доз үйлөнөт, наркы берки жок ошо мен. Анан 20 күн бар үтүкчү болуп иштейт, 20 күн доставка болуп иштейт. То есть ар кайсы жака иштеп бул бир жерден тыянак чыкпайт да. Азыр пакистанецтер келди, ушул жумуштардын баардыгын бул пакистанецтер басты да. Швеяда мисалы 50 миң сом, 70 миң сомго чейин иш тапкандар бар экен, бирок ал жакта да пакистанецтер бардыгын басты. Стройканда пакистанецтер басты. Такси чакырсаң да пакистанец индустар бардыгы басты да. Эгер ушундай темп менен кете бере турган болсо, биз өзү мамлекет безработный алып келгенде почти мындай 50-50. 50-ге 50 биз да, мисалы 70-ке 80, Норвегияда мисалы 90-га 10 же Дубайдагыдай эмес да. Өзүбүздө рабочий неме, жумуш өзү аз да биздечи. Булар элестет, мисалы население Индия канча миллиард? 1,5 миллиард. Канчасы кирип келсе азыр? Мисалы Пакистан 350 миллиондон өйдө. Бангладеш 150 миллиондон өйдө. Алар айына $100, $150 иштешет. Бул жака келип $300 тапкан алардыкы миллионер да. Эгер ушундай кирип келе турган болсо, 5 жылдан кийин акыбал кандай болот? 10 жылдан кийин акыбал кандай болот? Кыргызга бир да жумуш калбай калат да. Биз ошону айтып чыктык да, ошондо кандай болбосо дагы бир кесиптин ээси бол депчи. Бул келип аткандары азыр мындай карапайым адамдар да. Дүйнө жүзүн боюнча азыр эң айтинин күчтүүсү, эң күчтүү айтини Fortune 500 деп коет. Fortune 500 деген бул билесиң Apple, Tesla, Google бар го. Ошондон 185-орунга чейин обслуживаниясы Индияда отурат да.
То есть программный обеспечениясы Индиянын жаштары программный компьютерный грамотность айтишниктер балдар жасайт да. То есть азыр бизге кирип келгендер булар карапайым адамдар, окуган адамдар да. Эртең мисалы бизге бир компаниялар ачыла турган болсо, мисалы эле ошо банктарга мисалы бир специалисттер керек боло турган болсо, бизде жок да. Мисалы азыр 10 миң 20 миң зарплата мисалы могу алтын кенде иштегендердин бардыгы канадисттер экен. 180 миң долларга чейин алганда интернеттен көрүп аттык го, 90 миң доллар. Потому что бизде инженер жок. Бизде ошол специалист жок мисалычы. Бизде бардыгы эле эмне болгон? Бизде баягы союз убагында аталарыбыздын бардыгы прокурордун үйү чоң болгон да. Сен деле өзүң көрүп мисалы да, у тебя одноклассниктериңдин атасынын үйүнө барсаң, двухэтажный. Бизде эмне ой келген дагы прокурор кылыш керек экен. Саясатташып кетти. Прокурор кылыш керек экен, сот кылыш керек экен. СМБшне кылыш керек экен. Азыр канчасын диплому жатат. Бирөөнүкү дагы жарабайт да. Кыргызстандын баары эмне сот болобу? Кыргызстандын баары прокурор болобу мисалычы? Бардыгын ошол жакка тапшырып берген дагы бул жактагы мисалы специалист мындай керек кадрлар калып калган да. Кыргызстанда деле азыр саясат жагынан деле бийлик жагынан да кадровый голод бар да. Бизде эмнеге эле кайда эле ошол саясатчылар келип калып атат деп атат да. Потому что бизде башка нормальный уровеньде адамдар жок болуп атат да. Эгер андан да мыкты адамдар, кадрлар болсо, мамлекет нуждается ушундай кадрларгачы. Бирок тилекке каршы жок болгон үчүн кайда эле ушул адамдар келип атат да. Ошон үчүн биз билимдүү жаштар деп проект ачканбыз. Бекер социальный проект да. Ишенесизби, Сайт? 5 миң баланы набирать эттик. Кыргызстан менен постоянно жалкоо деп айтсам, сен тигинде мындай комментарийлер жазгандарды көрүп калабыз да. Жалкоону жалкоо дейсиң да, эмне дейсиң анда мисалычы? Биз бардыгын кылып бердик. Мисалы 2 миллион, 3 миллион почти общий расходторун эсептегенде 4 миллион сомдой, мисалы 4 миллион сом акча талаада жатпайт да мисалычы. Ушу молодежько биз окууга жумшадык да. Потому что бир эле жол бар, ушу жакырчылыктан алып чыга турган, бул билим менен, илим менен эле да. Биз мамлекетти билим менен, илим менен гана көтөрө алабыз, башка жолу жок да. Мисалы спортсмендерди каржылайбыз, мисалы Акжол, Жоломандарга Алла ыраазы болсун, чоң ийгиликтер жаратып атат. Бирок сен спортсменди каржыласаң, желекти эле көтөрөт да. Эгер сен билимдүү жаштарды тарбиялай турган болсоң, илимдүү жаштарды тарбиялай турган болсоң, алар мамлекетти көтөрөт да. Эгер спортсмендер желекти көтөрө турган болсо, илимдүү жаштар, билимдүү жаштар булар мамлекетти көтөрөт да. Ошон үчүн билимдүү жаштар деп биз айтиге окутканбыз, компьютерный грамотность. Бирок 5 миңге окуу 5 миң баладай набирать эттик. Азыр канча бала калды деп ойлойсуң? Ишенесиңби? 36 балабы, 32 балабы. 5 миңден. 5 миңден набирать этип отуруп келип жалкоо. Себеби эмне деген, азыр мисалы 5 саат мисалы IT программасын отуруп аткарганга даяр эмес, бирок 5 саат Instagram чукулаганга даяр да мисалычы. Өзүнө мисалы биз балдардын бардыгын окууну бекер кылдык, агайларды алып келдик, бүттүгүн окуу кылдык. Бирок ошол жака окууга өзүнө ноутбук алганга даяр эмес да. Бирок рассрочка путем бирдеке кылып, эптеп, нар жак бер жак кылып өзүнө iPhone алганга даяр да мисалычы. Телефон алганга даяр да. Ушундай балдардан кандай келечек күтсө болот мисалычы. Анан эми биз азыр 2-3 болсо дагы мейли деп атабыз ушу проект ишке асачы. Бирок Аллага шүгүр, бая күнү бирөө Мегакомго ишке кириптир, бирөө РСК банкка ишке кирди. Бир-экөөбүз азыр биз ондойн проект менен удай болсо Дубайга алып кетели деп атабыз. Себеби мисалы Дубайга алып барсаң деле биринчи өчүрөт тил билиш керек да. Тил билбесе кыйын да. Азыркы бүгүнкү күндүн замандын талабы дүйнө күндөн күнгө өзгөрүп барат. Азыр бүттүгү системалардын бардыгы компьютерный грамотностька кирип атат. Көрүп атасыңдар, бүт системалардын бардыгы уже отуруп барат. Мурун 100 кишинин кылган жумушун азыр 2 киши кылат. Мисалы Дубайга мурун биз 2014-жыл, 2013-жыл барганда паспортту берет элек, паспортту текшерип мындай кылат эле, печать урат эле, жарым саат убакыт кетет эле да. Азыр Дубайга барсам эмне? Паспортту болду. Бая 50 кишинин отурган кишинин бир да киши жок. Болду, автоматизация, уже компьютер паспортту салдың, көзүң менен сразу сканер кылды, болду, кетти. То есть уже адамдардын да жумуштардан уже кыскарып барат да. Ошон үчүн бир эле жол окуш керек. Эгер сенде компьютерный грамотность болсо, сен бир гостиницага барып деле менеджер болуп иштейм, мен забивать этиш керек да паспорт. Бирдеке кылыш үчүн бирдекени билсең, колуңан келсе, сен анда бир 5 миң доллар, 10 миң доллар хотя бы бир зарплата жумушу менен болсо да иштесең болот да. А билбесе Дубайга мен кээ бирлер кыргыздар барып калат да, жардам бербейсизби? Же жумушка алып барайын десең, же тил билбейт, же компьютер билбейт, же бир печатать эткенди билбейт. Ал керек эмес да, ал только грузчик. А грузчиктер Дубайда толтура, пакистанецтер, индустар мындай жетет да. А окуу десең окубайт. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр бүгүнкү күндө замандын талабы уже мындай жалкоолуктан өтүп только болду, окуш керек да. Иште аракет
кылсаң, только окусаң, аны ийгиликке жетесиң да, башка жолу жок да. Грузчик болуп иштешке, мисалы, только күч керек мындай мындай айтканда. грузчик болуп иштегенге, шлагбаумду ачып жапканга, посудомоечь болгонго, буга мисалы күчтүн, баштын иштештин, өзүңдү кыйнаштын кереги жок да, мисалычы. Болду, тряпканы бердиң, феяны бердиң дагы, давай, столойду полный жууп чык, полун жууп. Бул деле адал эмгек. Чем мен мисалы кыргыздын кыздарына да Алла ыраазы болсун. Мен негизи айтып коем, биздин кыргыздын кыздарына мисалы могу Айсылуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова мисалы дүйнөлүк чемпионат аялдар күрөшү боюнча утуп келип атпайбы? Эгер биздин кыргыздын аялдарын, биздин кыргыздын кыздарынча тагдырдын сыноосуна боюнча чемпионатка бара турган болсочу, күйөөлөрүн багып, кошо өзүн да кошо багып, күйөөлөрүн да багып, ушу тагдырдын сыноосуна сынбай мындай чыдап келаткан аялдар боюнча чемпионат болсочу, биздин кыргыздын аялдары биринчи орунду алмак да. Учурдан пайдаланып ошо аялдарга ыраазычылык билдирип коюш керек да. Бирок бунун баары келип башында бизден ата-энелерибиз балким окута албадыбы, мүмкүнчүлүк болгон жокпу. Азыр биз ошолордун жолун кайталабаш үчүн мындай жакшы жумушта, жакшы зарплата алыш керекпиз десек, бир эле жолу бар, окуу да. Куранда деле Аллах Таала өзүң билесиң, окуу жана окуу деп айткан да. Муну Ленин айткан эмес да. Аллах Таала Куранда айткан. Просто окуу дегенде биз окубай койдук, ошон үчүн мусулман артта калып кетти да. Башкалардын көзүнчө. Ошол ислам жактан дагы, башка жактан, дүйнө жактан дагы бизде окуу дезе эле Куранды эле түшүнө албаш керек, что мусулман болсо грамотный болуш керек, мусулман болсо дипломатичный болуш керек, мусулман болсо бардык жагынан способный болуш керек да. Бирок мусулман Куранды да окубай койду, бул жакта да окубай койду, ошон үчүн бардык жакта артта калдык.